түшүмдүүлүктү мынакей ушул жерден көрсөк болот. Биз кирпкелер менен эле аябай көзүбүз кубанды, укмуштуудай момундай түшүмдү мен өзүм биринчи жолу көрүп атам да. 5 жылдан бери ушинтип иштеп келатып, быйылкы жыйынтыгыңар кандай болот? Дегенде эле баштайм дегенде эле эсептеп баштайт. Мынча акча салсам, мынча акча коротсом, мынча түшүм алсам, мынча прибыль алам депчи. $30,000. 20 соткадан 25 тоннадан 30 тоннага чейин алат деген маалымат берген да. Бул сезон кышкыга даярданып атасыңарбы азыр? Көп кишилерге жумуш болуп атат азыр. Биз биякта 20 сотиктен 30 тонна деп атсак, Бишкекте, например, 22 тонна чыгып калышы мүмкүн. Буга чейинкибиз бадыраң болчу. Түшүм жагынан ойдогудай болду. Толугу менен ушул агрономго билими менен, ошолордун иш тажрыйбалыгы менен да. Негизги нерселерди, эмнелерди билиш керек? Бул жерде 6000 көчөт болсо, 6000 көчөттүн кандай проблемасы бар экенин билип калат экен. Специалисттер кандай айтат? Ошол менен айтканда өзүңө да жеңил болот. Иштин жүрүшү алдыга жылат да. 30 тонна 20 соткадан алат деп ишенбей атсаңыздар, сентябрь, октябрь, ноябрга чейин берет. Теплицанын помидорлору аябай бааланат экен. 20 соткадан бияктан 30 да ашырып салса болот экен да. Буюрса. $35,000 20 сотикке точно кетти. 20 сотиктен ылдый баштабаш керек. Оператор кайра биягынан тарттырып, тиягынан тарттырып. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Ысык Көл облусу Балыкчы шаарында жайгашкан теплицаларга келдик. Бул жерде 2 теплица бар. 20 сотуктан 40 сотка жалпы теплица турат. Ичинде помидор отургузулуп, азыр түшүм алып аткан кези. Бизди көрүп келаткан адамдар бар. Жаңы катталуучулар бар. Ошо жаңы катталуучуларга, жаңы көрүүчүлөргө биз айта кетели. Бул жерди биз тартып кеткенбиз 1,5 ай мурун. Биздин каналда бар ал видео. Эгер аны көрөм десеңер, мына могу жерге азыр описанияга ссылкасын коюп коем. Бул жерге подсказкасын коюп коем. Дагы бул жерге сүрөтүн коюп коем. Бул каналга кирип, видеону көрүп койсоңор болот. Бул жерде кандай башталып аткан, кантип отурулган, айзадайымга биз бир нече суроо берип, маалымат алганбыз да. Азыр болсо мен бир под музыку 1 минуталык кылып бир видео кескилеп берейин. Ошол өткөн чыгарылыштан дрон менен тартканбыз. Ичиндеги отурулуп аткан моменттерин тартканбыз. Айзада менен маек куруп аткан моменттер бар. Ошолорду кескилеп азыр силерге көрсөтөйүн. Ысык Көл облусуна Балыкчы шаарына келип отурабыз. Биз бул Ысык Көлгө 5 жыл мурун келгенбиз, теплица менен. 20 сотуктан 25 тонна. 20 сотиктен былтыр 25 тонна алганбыз. Ушул теплицадан, ошондо 1 жылда канча тонна алды? 1 жылда грубо айтсак 50 тонна тегерегинде алса болот 20 сотиктен. Ушундай таштак да, көлдүн себер жагы. Топуракта, жаңы жерден алып келип атышпайбы? Расход кандай болду? Ушул биринчи теплицаны куруп атканда. Биринчи теплицаны курганда где-то $17,000 кетти. Эң чоң чыгымдардын кайсынысы бир оор болбайбы? Шамалдын шаары деп билебиз да, шамал аябай жүрөт да. Ондойду алып туруп ушул конструкция теплицаларды кулап салып, эметип салган күндөр болгон жокпу же? Шамалдан эскирип кетет жонка. Бул деген ошондой турса көрмөк кыймылдабай турат. Биринчи жолу кирген киши эчтеке билбейт. Качан эгет, кантип эгет, эмне дары берет. Наш водитель должен забрать его, как я поняла. Ну, он уже выехал в пути. Силерде азыркы учурда канча кардарлар бар мына обслуживать этип аткан, активный иштеп аткандар? Кайсы малдан кайсы малга чейин расход болуп атат, кайсы малдан өтүлүп чыгат? Таштак жер. Бул мен жарабайт да, бул жерге бир нерсе өстүргөнгө болбойт мынакей. Силерге керектүү нерселерди дагы даярдаганга даярбыз. Өткөн чыгарылышта Айзадайым менен кеп кылып атканда, ошол теплицалардан, Балыкчыда жайгашкан теплицалардан 20 соткадан 25 тоннадан 30 тоннага чейин алат деген маалымат берген да. Ошол маалыматка ишенгендер бар, ишенбегендер бар. Ошол азыр барып өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, Айзадайым менен учурашып, ичине кирип силерге ошо түшүмдүүлүгүн көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Түшүмдүүлүктү мынакей ушул жерден көрсөк болот. Биз кирпкелер менен эле аябай көзүбүз кубанды, укмуштуудай мындай түшүм көрүп атабыз да. Азыр сизге дагы кыдырып, крупныйраак кылып көрсөтүп беребиз, урматтуу көрүүчүлөр.
Азадайым, кандайсың? Иштериңиз жакшы болуп атабы? Жакшы көрсөт. Биз 3-4 күн мурун Бишкектен тартканбыз теплицаларды. Биякта андан да окмуш болгон түшүмкен. Көрүүчүлөр менен бир учурашып коюңуз, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар, көрүүчүлөр, кыргызстандыктар. Бүгүн Балыкчы шаарына келдик, помидорлорубузду көрсөткөнгө. Айзадайым, момундай түшүмдү мен өзүм биринчи жолу көрүп атам да. Чыныгы чоң помидорлор, толук кызара эле экен, эми булар кызарып баштайт. Келди эң биринчи эмеден эле баштайлы. Бул помидорлордун сортунан, урматтуу көрүүчүлөр, бизде деген бул чыгарылыш теплица боюнча көп маалымат бергенбиз өткөн чыгылыштар. Суроолор кайра кайталанып калышы мүмкүн. Кайра бир нерсени айта бересиңер деп урушпаңыздар. Бизде жаңы катталуучулар кошулуп атат, жаңы көрүүчүлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан биз кайра өткөн чыгарылыштагы суроолорду кайрадан бере беребиз да. Жүрүңүздөр, эми ичине кыдырып, көрсөтүп, крупныйраак кылып көрүүчүлөрүбүзгө толук маалымат бере берели. Укмуштуудай болгон помидорлорду көрүп атабыз. Бул жерде көлдөн мурун помидорлор менен кандай өстүрчүк? Негизи помидорлор өсчү эле биякта көлдө. Негизи мен мурун биринчи чыгарылышта айтып кеттим эле сизге, тошто көлдө помидорду биз өстүрдүк деп. Биринчилерден болуп, Ооба, 5 жыл мурундан баштаганбыз. Вот азыр буюрса теплицалар көбөйүп баштадык. 5 жылдан бери ушинтип иштеп келатып, быйылкы жыйынтыгыңар кандай болуп атат? Өзгөчө быйыл жакшы болот окшойт, Буга чейин мындай түшүм Буга чейин деле жакшы эле болуп аткан, ооба буюрса. Биз вот мурун айтып кеткендей эле башында келгенде эгилип баштаганда сизге айттык элек 25-30 тоннанын тегерегинде цель коюп атабыз деп, максатыбыз ошондой деп, быйыл 30 тоннага жакын болот буюрса. Мына момундай бутактарды карасаңыздар, аябай муш түшүмдүүлүү болуп атат. Анан чоң помидорлор да аябай эле чоң. Бир помидордун салмагы бир 200 граммга жетип атса керек, 200, 220, 250 бул 300 көлө ашкар сортун, ооба. Ашкар сорту 250-300 граммга чейин жетет, ооба. Момунтип бутактары карасаңыздар, бутактар көтөрө албай помидорду сынып атыптыр да. Сынып эчтеке болбойбу булар? Жок, эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт, ошентип бышат аягына чейин. Тараза барбы силерде? Тараза бар. Анан бир чоң помидорду тандап таразага тартып көрөлү. Бир бутагынан канча түшүм чыгып атат ошондо азыр? 6-8 килограммга чейин. 6-дан 8 килограммга чейин, Ооба. Бул 20 сотканын ичинде канча көчөт болчу? 20 сотканын 5,5 миң көчөт. 5,5 миң көчөт. Биз кайрадан эле ар бир чыгарылышта математикасын жүргүзө берели. Негизи эле ошол дыйкандарга эң керектүү нерсе математика экен да. Дегенде эле баштайм дегенде эле эсептеп баштайт. Мынча акча салсам, мынча акча коротсом, мынча түшүм алсам, мынча прибыль алам депчи. Келе ошону кичине көрүүчүлөрүбүзгө эстетип эметип коелу, калькуляция кылып коелу, калькулятор менен. Так. Силер жалпы алып атасыңар да эме деп. 25-30 тонна деп. Ооба. 20-30 тонна бул жерден чыгат. Буюрса чыгат. Чыгат. Анткени мондай чоң түшүмдүүлүү жакшы болуп атат, 30 тонна, 30 миң килограмм. Канчадан сатып аласың? 90. Орто баа менен быйыл 90 сом. 90 сомдон сатылып атат, Орто баа менен. Эми буну ноябрдын аягына чейин балдар чуркап турушу мүмкүн. Азыр 60-тан мурунку чыгарылышта 55-тен деп аттык элек. Ал шаар Бишкекте болчу. Ооба, анда бир жума мурун. Азыр вот азырдан 60-65-тен сурап атат помидорлорду. Мунун бир кымбаттаган учуру да болот да? Ооба. Болот жакын арада. Жакын арада, Так. Анда 90 деп эле эсептей берели. Ооба. Это орто эсеп менен 90 сом деп эсептеп атабыз. Анткени бул помидор 150ге чейин чыгат. 120, 130га, 150ге чейин сатып баштайбыз да. Ошондо орто эсеп менен 90 сом деп эсептедик. 2 миллион 700. 2 миллион 700. 2 миллион 700 сом. Бөлөбүз 88ге. 88 доллар азыр, Ооба. 30 миң доллар. 20 соткадан канча ай болуп калды? 6 ай. 20 сат бүткүчөктү. Сат бүткүчөктү, ушу ноябрдын аягына чейин 6 ай, 6 айдын жыйынтыгы менен деп коелу.
6 айдын ичинде 20 соткадан ошо балыкчыда жайгашкан теплицадан $30.000 алып атат дыйканыбыз. Азыр бул шактын хозяйыны дыйкандан бир-эки суроо берсек болот да, Уруксат алып көрөлүк. уруксат алып сурап көрөлү, дыйкандарга кызык болуп атса керек. Чыныгы бул дыйкандын өзүнөн деле кандай көрсөткүчтөргө жетип атат, чыныгы сатып атабы, түшүндүрүү кандай болуп атат, жумуштун анча мынча кыйынчылык оор жактары кандай болду деп суроо берип көрөлү, уруксат болсо. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңөр деле математикасын жүргүзсөңүздөр болот. 20 сотка 30 тонна 30.000 килограмм. Анан ушундай 90 сомго көбөйтсөңүздөр ушундай акча чыгат. Аябай сонун прибыльный нерсе. Быйыл бул сезон кышкыга даярданып атасыңарбы азыр? Ооба, буюрса. Кышында 2 эсе да кымбаттайт да турабы? Кышкыга вот азыр мынакей ачык поле бар кезде мынакей 55-65 сом тегерегинде болот. Азыр поле скоро бүтөт. Бул теплица үчүн деле конкурент эмес ачык поле, негизи баасы боюнчачы. Бирок помидор калбай калганда буюрса биздики уже баасы көтөрүлөт. Ошо айтып кеткендей эле эмне үчүн 90 сом менен эсептедик азыр 55-65тен сатып атканда кийинчерээк бир аз 100 сом, 120, 130, 140, 150 деп сатып баштайбыз. Ошондуктан орто эсеп менен 90 сом деп эсептедик. Бул деле эскерте кетсек, бул сорт 30 күнгө чейин сакталган сорт да. Ооба. Биз азыр тербейбиз, баасын күтүп турабыз. Мисалы үчүн силер жаңы бышып баштады буюрса бир жумадан бери. Бирок биз дагы 1-2 жума тербейбиз. Да баасын көтөрүлгөнүн күтөбүз. Баасы көтөрүлгөндөн баштап сатып башталабыз. Айжадайым, мен негизи мындай ыраазычылык билдирим келип атат да силергечи. Чыныгы ушундай теплица өнүктүрүп, Кыргызстандын ичинде ушундай түшүмгө жетип атканыңыздарга, анан кийин буга чейин силер канча 5-6 жыл иштеп, күйүп отуруп келгенсиңер да, туурабы? Ушул деңгээлге жетебиз деп силер бул көлгө эксперимент кылып, өзүңөрдүн салымыңарды кошконсуңар, туурабы? Азыр мисалы үчүн силердин көзөмөлүңөр менен, силердин консультацияңар менен дыйкан иштетип кетсе, канча убакытын экономдойт, канча акчасын экономдойт, үнөмдөйт. Ошого мындай дыйкандардын атынан, өзүмдүн атыман мындай ыраазычылык сөз айткым келип атат силерге. Чоң рахмат, потому что бул эми келечекте дыйкандар деле өзүнүн батасын берет да. Бул азыр эч ким эмес, көп кишилер ишенбейт теплицадан. Көңүлү калып калгандар бар. Анан теплица жакшы иштебейт деп момундай түшүмдү мынакей биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз да. Биздин ошо кыргызстандыктарга биякта көл болгон соң көлдөгү дыйкандарга кандай сунуштарды айтып кетесиңер? Эмне айта турган сөздөрүңөр бар дегендей? Иштесин. Аракет кылса жакшы болот баары, ооба. Бизде бул көлдө теплица керек, абдан керек деп айтат элем. Например, бир теплица 20 сотикти хозяин байке иштебесе дагы бир семьяны коет. Элге жумуш болот. Көп кишилерге жумуш болуп атат азыр. Биякта канча киши иштейт? Биякта 2 киши иштейт. Жакта жаныбызда дагы 4 киши иштейт. 6-7 киши. Ошон үчүн 4 кишинин дагы заработный платасы болуп атат, айлыгы. Жумушу болуп атат. Көл үчүн абдан жакшы деп ойлойм да менчи. Кыргызстанда жумуш жок болот атпайбы, миграция деген нерсе бар. Ошончо да болсо акырын бир дыйкан өнүгүп кете берсе, ар бир кишиге жумуш боло берет да. Эми биз ошо Бишкекте тарттык да. Бишкекте түшүмдү азыраак деп айта албайм, эми айырма бар экен да. Биякта действительно аябай чоң, көлөмү да чоң, анан мындай түшүмдүүлүгү да көп экен да. Ушул эмне деп айта аласыз? Айырмачылык эмне болуп калды? Погодада. Анткени аба ырайы, ооба. Анткени Бишкекте +40, +35 постоянно болот. Анан помидор бат кызарат. Бат кызарат, өзүнүн стандартный состояниясына өсө албайт ысыктан байланыштуу, бат кызарганда. Кечки ысык болсо булар анча. Ооба, анан еще плюс перепад температура бар. Түн ичинде +20-25, күндүз 35-40, теплицанын ичи 50 градус. Ошондон дагы
кичине өсө албай калат да помидор Стресс болуп, өзүчө. Плотова жетишпей калат, өскөнгө бул аба ырайына жетишпей калат. А бул көлдө погодные условия аябай теплицага ыңгайлуу десек болот да. То, что всегда көлдө Бишкектен намного урожайность көбүрөөк болот. Биякта мындай бир аба ырайы бир салмакта турган аба ырайы бар. Турат, 30 градус, 25-30 градуста постоянно. Как раз помидор жакшы көргөн температура. Ошон үчүн 5 тонна точно ортосунан ойнойт да. Биз биякта 20 сотиктен 30 тонна деп атсак, Бишкекте, например, 22 тонна чыгып калышы мүмкүн. Бар разница. Бар разница. Акча жагынан да разница болуп атпайбы? Демек, помидорго ушул сорт, Ашкарт деген сорт беле? Ооба. Турецкий сортко балыкчынын көлүнүн погодасы эң ылайыктуу. Лайыктуу, ооба. Бадыранга да лайыктуу. Бадыранга да лайыктуу. Потому что кышында биз бадыраңды эккенде, күзүндө, кышында эмеси жок да, айырмасы жок. Бишкектеги караганда көлдө постоянно күн бар. Бадыранга күн керек. Бадыраң бат чоңойот. Например, тоже танаштан аябай ойнойт. Бишкек, например, допустим, терсе 250 килограмм, бул жактан 350 килограмм терилет. Тоже күнгө байланыштуу. Күнгө байланыштуу. Кышында да айырма болот, жайында да айырма болот. Шамал жагынан. Шамал жагынан буюрса 5 жылдан бери турат. Чыдап атат, сонун эле, пленкалар Мен кармап сизди алысыраак болуп атат да, Южный берегке көрсөтөм, 5 жылдан бери турган теплицабыз бар. Эми балыкчы шамал менен өзгөчө болуп турат да. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, саламат. Тиги акырын ары жакты тешикти көрсөтүп койсоң, мынакей, чыныгы биз көлдөбүз. Мына тоолор көрүнүп атат, мөңгүлөр, көл көрүнүп атат. Бер жагында мына трасса. Балыкчы шаары 30 август 2023 жыл. Ушинтип сактап коелу. Бул архивке киргизип, бул кадрларды дагы кийин көрсөтүп турабыз дыйкандарга. Айжада, силер бул Ашкарттан башка сорт өстүрүп атасыңар ошо балыкчыда? Розовый. Розовый. Ал эмне деп аталат? Ошо розовый деп аталат да? Ядигар деп аталат. Сорттун аты Ядигар. Ядигар? Сорттор көп болот. Алдагы турецкий. Алдагы турецкий. Азыр ал башка теплицаны көрсөтөсүңөр да? Анын түшүмдүүлүгү кандай болот? Анын түшүмдүгү деле ушундай болуп атат. Жакшы болот да? Жакшы. Анын баасы деле ошол да? Баасы розовыйдыкы бир аз кичине кээ бирде кымбаттайт. Розовый кышка жакын кымбаттайт. Бул помидорлор в основном ресторанный помидор болуп кетет. Кебетеси жакшы, товарныйы жакшы болду. Розовыйды көбүнчө үйгө алышат. Үйгө алышат, Жанагы приправа салаттаргачы кайсы ушуну алышат да? Жок, приправа салаттарга алар ачык полянкы да. Ачык полянкы. Ооба, арзаныраак. Бул экспортко, чет мамлекетке да алып кетсе болот экен да? Розовый да жарайт, экспортко кызыл да жарайт. Урматтуу көрүүчүлөр, карагылачы, мындай. Оңотуп келип туруп, чыдабай кетип туруп, анан кийин сынып калат экен бутагы. Мындай кармасаң, ушул жерден эле бир 2-3 килограмм чыкчыдай экен го, бир бутагынан эле. Кайсы маалда кыпкызыл болуп калат маяктын баары? Бuyактын баары буюрса бир 2-3 жумада полностью башына чейин кызарат, ортосуна чейин кызарат да. Сентябрдын аягында? Бул помидордун баары полностью кызарып калат. Сентябрдын аягында бияк кыпкызыл болуп калат экен да? Буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди ушу балыкчыда жайгашкан 20 соттук теплицанын ээси менен тааныштыра кетейин сиздерди. Асылбекова, өзүңүздү тааныштырып, дыйкандар менен учурашпайбыз? Саламатсыздар, менин өзүм атым Асылбек, балыкчынын тургуну. Ошо 1 жыл мурун теплица салсакпы деп ойлонуп, кызыгып жүрүп, ушуну баштап салганбыз, буюрса. Эч кандай эмеси, зыян көргөн жокпуз. Пайдасын көрүп атасыз. Пайдасын көрүп атабыз акырын-акырында. Канча эмгектенип келатасыңар ушул теплица менен мындай? Биз эмгектенип келатканыбыз 1 жылга чукулдап калды. Кышында иштеп, кышында биз февралдын 20-сында биринчи урожайды эккенбиз. Буга чейинкибиз бадыраң болчу. Бадыраң эктик. Бадыраң менен кандай болду? Аныбыз
Эми 100% болбосо 90% жакшы болду. Алды эле сону көрсөтүштү. Биринчи тиккенге мындай өзүбүзгө анча-мынчасына өзүбүздүн баягы билбестик, түшүнбөстүгүбүз менен өзүбүз кыйналганыбыз болбосо мындай проблема деле болгон жок. Урожай жагынан, түшүм жагынан ойдогудай болду. Мен өзүм кызыкчымын да. Өзүм тигип, мындай өсүп, мындай өзүңдүн эмгегиңди алып жесең деп кызыкчымын, ошого кызыгып атып эле баштаганбыз анан. Эч кандай эме жок, жалып жок. Кыйналган деле эмелер болгон жок. Баягы кыштын күнү кыйналганыбыз бар, суук болгону, шамал болгону болбосо, урожай жагынан жакшы эле. Ушу Кыргыз Күнөс канаанын ушундай ишине айзада айым силерге мындай агрономдук кылып, адистиги менен ушундай түшүндүрүп берип атканына чыныгы чоң ийгиликке жетип атасыңар. Мындай өзүңүздөр иштегенде жетет белеңер ушуларга? Жо биздики деген толугу менен ушул агрономгонун билими менен, ошолордун иш тажрыйбалыгы менен да. Мисалы үчүн мен өзүм буга чейин чынын айтсам картошка деле эккен киши эмес болчумун да. Анан бул бадыраң эгебиз, биз баягы биринчи кызыгып сүйлөшкөндө суроо бергенде момундай болот, канча болот дегенде, мисалы үчүн момча тонна, момча урожай болот десе, ошого 90% ошого жакындады. Мисалы үчүн ар келген убакта мындай болот, тигиндей болот, муну бериш керек, тигини бериш керек, муну кылгыла, тигини кылгыла дейт. Айткандай жаза турган болсок, ошол менен эле эч эме жок да, мындай проблема жок экен. Толугу менен агрономдордун эмгеги. Алар айткан боюнча жасайбыз. Мен өзүм канча көрдүм, ушундай түшүм көргөн эмесмин да, ачыгын айтсам. Кыргызстанда дегиле көлдө эмес, Кыргызстанда ушундай түшүмдү мен биринчи жолу көрүп атам да. Ушул агрономдордун ушу дыйкандарга жалпы кандай сунуш айта аласыңар? Мындай негизги нерселерди, эмнелерди билиш керек? Эми негизги нерсе биринчиден ойлойм ушул кызыгыш керек. Биз деле азыр мына ар бир бул жерде 6000 көчөт болсо, 6000 көчөттүн кандай проблемасы бар экенин билип калат экенсиң. Кайсы помидор сууну азыраак ичет, кайсы помидордо оору көбүрөөк болот, кайсы помидор суукка жакыныраак болот. Биринчи кызыгуу, андан кийин уже ар бир помидорго мындай аяр мамиле. Өзүң балаңды эркелеткендей эле биз помидорлор менен кадимкидей сүйлөшкөнгө чейин жакшы өсүп атат, бул мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп ооруп калса дарылаганга аракет кылып. Ошол мен баягы мындай айтканда, орусча айтканда с душой. Душаңды мындай улашт этип, кызыгып неметсең, мындай эл эмгегин жер жебейт деген бар. Ошол эме келет экен. Туура эле. Кыргызда ошо бекеринен айтылбайт да ошо сөздөр. Канча эмгектенсең, ошончо акыбети кайтат экен. Демек ушул эгер адиси жок иштегенге силер дыйкандарга сунуштабайсыңар. Ушу кеңешиңиз. Мен дыйкандар жөнүндө өзүм жөнүндө айтсам, мен адис жок болсо мен баштабайт болчумун. Азыр да баштабайм да. Эртең бул урожайым бүтсө дагы башкасын дагы адиси жок баштай албайм да. Мен антип рисковать этким келбейт. Анткени муну да багышка мындай өзүнчө бир илим керек, тажрыйба керек. Мисалы үчүн врачтар ооруну карап туруп, ошо оорусуна жараша дары жазып берет атпайбы? Муну ичсең мындай. Агроном да ошондой. Помидоруң болоң, бадыраң болок, өсүнө жараша карап туруп, алар жалбырагынан болобу, астынан, үстүнөн карап туруп билет да эмне болуп атканын. Ошол айтканы боюнча туура чыгат, анан эч кандай эмеси жок. Өзүм эмете албайм. Адис болгону аябай сөзсүз түрдө адис керек. Сөзсүз адис керек. Көп мен баягы Кыргызда бар да, өзүбүз иштей коебуз, мынтей коебуз, адистен баш тартабыз, андан кийин күйүп кетишет. Эгерде бул жерде мындай сумма да аз акча эмес да. Эгерде азыраак болсо өзүң иштегенге мүмкүн болушу мүмкүн да. Эгерде көп акчаны булашт этесиң, көп убакытты, көп эмгекти, биякта да рабочий балдар иштейт. Анан ошонун баарын конго коюп коюп сен рисковать эткиң келбейт да. Анан дыйкандарга айтарым, специалист баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Эме чымчык сойсо да касапчы сойсун. Бөдөнө сойсо дагы. Ошол специалисттер кандай айтат? Ошол эме айтканда өзүңө да жеңил болот. И иштин жүрүшү алдыга жылат да. Башка мен айта албайм. Мен өзүм колуман келбейт чындыгында. 2 жолу өстүрсөм да, үчүнчүсүн өзүм жалгыз өстүрө албайм. Демек сиз деген эми дайыма эле адистер менен иштеп келесиз. Адистер менен иштеп, буюрса түшүмдө өзүңөр көрүп аткандай, эч кандай эле проблема да жок. Сонун ошо айтып атпаймынбы? Мен мындай түшүндүм да, биринчи жолу көрүп атам да. Асылбекова, бул көлдүн бияк бети север жагычы. Биз билебиз, таштак жер. Топурак менен кантип маселени чечтиңер? Топуракты башка жерден топурак алдырдык.
биздин өзүбүздүн таштак жер кичине эгиш кыйыныраак болуп калат экен. 20 сотка жеткенде топурак ташыдык. Эми алыс деле эмес, ушу өзүбүздүн тегеректен алдык. Жакшы жерлерден тандап келип. Жакшы жерден тандап келип, төгүп, кыйгарлаштырып. Адил ушул агрономдордун айткандары боюнча кыкка, топуракка канча кык кошосуң, кандай кыласың, ошолор боюнча эле. Ошолордун жетекчилиги менен кылдыңар, Сизге рахмат, Асылбекова. Теплицаңызга киргизип, ушинтип тарттырып, кыргыз элге ушундай ийгилик менен бөлүшүп атканыңыздарга, маалымат берип атканыңыздарга биз билебиз, эми ар бир адам киргизе бербейт, чарбасын көрсөтө бербейт, мынча таап атам, мынча мына деп эмете бербейт. Ошон үчүн сизге ыраазычылыгымды айтам. Дыйкандар дагы комментарийге жазыңыздар. Өзүңүздөр эмне деп ойлойсуздар? Кандай ушу теплица боюнча оюңар кандай? 30 тонна 20 соткадан алат деп ишенбей атсаңыздар, мен деле ишенген эмесмин башында. Мондай бутактары сынып, монтип, кадимкидей мондай бир эле бутагын ушундай оор болуп турат. 30 тонна алса болот экен да. Азыр силерге дагы тартып, остип көрөлү, жеп көрөлү. Караңызчы. Мына бул жерде айтып атат. Азыр мына терип атышыптыр уже баштап. Сентябрь, октябрь, ноябрга чейин берет. Кудай буюрса кышында да жеп калат экенбиз бул помидорлорду. Мынакей. Бул бышып атат. Сентябрда сатылат экен. Бул октябрларга барат. Мынакей. Помидор сүйүүчүлөр, комментарийге өзүңөрдүн ой пикирлериңерди жазгыла. Ушул түшүм боюнча. Балким биз дагы суроолорду кээ бир суроолорду унутуп бере албай калышы мүмкүнбүз. Ошондуктан силер жазып койсоңор биз дагы бир нече чыгарылыш жасайбыз ушу теплицалар боюнча. Караңыздарчы. Ушундай чоң болот экен. Оор. Теплицанын помидорлору аябай бааланат экен. Мен ушул убакка чейин билбептирмин. Теплицадагы бадыраң помидорлор башка баа болот. Ачык талаада өскөн помидорлор башка баа болот экен. Бул розовый сорт, Ядигар деген сорт. Жанагы силер буга чейин айтып кеткен Ядигар сорту турецкий, бирок розовый. Ооба. Булардын түшүмдүүлүгү башкача болбойбу? Аябай эле чоң экен го? Булар чоң болот. Например, кызылда этаж менен көп болот. Булардыкы этажы бир аз азыраак болот, бирок помидору чоң болот. Ошондо тонна ошо менен чогуу болуп калат, бирдей болуп калат. Бирок мунуку бир аз дагы тоннасы көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул веси да көп болушу мүмкүн, Весинен тоннадан көбүрөөк чыгат негизи. 20 соткадан бияктан 30 да ашырып салса болот экен да. Буюрса, аракет Кудайым буюрса кылып дейли. Караңыздарчы. Мына көрүнүп атабы? Мындай бияктан эле гилейип турат да, чоң болуп. Мында алмадай эле болду беле. 350 грамм. 300 граммдан булар башталат, 400-500 граммга чейин жетет. Бир бышканы болсо бир тартып көчүш керек экенбиз азыр, көрсөтүп. Макул. Азыр алып тартып көрөлүк ооба. Даамы кандай болот булардыкы? Даамы абдан жакшы болот. Бул эми өзүнчө розовый деп туруп мындай спрос кылгандар барбы сиздердин рынокто? Ооба, бар. Атайын Розовый кышка жакын бир аз кымбатыраак болот. Кышка жакын кымбатыраак болот. Тиги кызылга караганда да. Кызылга караганда 20-30 сом ойнойт ортосу. Караңызчы. Мына жакыныраак тартып койсоң. Мына ачкине мындай көрүп атасыңар, ширеңке мунтуп калыптырмын. Караңызчы, кандай чоң көлөмү. Помидор. Bunun айырмачылыгы жумуш жагынан бирдей элеби же барбы өзгөчөлүктөрү? Бирдей эле. Бирдей эле бар, бирдей эле подход кыласыңар, э? Ошол эле дарылар, ошол эле бир аз алмашышы мүмкүн, удобрение дарылар. Аха. Бирок в основном окшош эле. Жаңы эле ушул теплицанын ээси Асылбек ага менен сүйлөштүм. Ушундай адистен жетекчилиги менен иштеп келдим. Буга чейин көп өстүрчү эмесмин дейт да. Анан сиз ошого эмне дей аласыз? Кандай комментарий бересиз? Бере алачы? Аякты көрүп тартып эле. Абдан ыраазыбыз Асылбек байкеге. Бияктын теплицасына, э? Ооба, теплицанын ээсине абдан ыраазыбыз. Анткени бир да жумушту айткан бойдон жасады. Баарын
берди, убактында берди, вообще артта калган жок да записьтерден. Ошого абдан рызачылыгымды айтып кетет элем Асылбек байкеге. Асылбек аба өзү мындай жакшы адам, кичпейил адам, мындай Ооба, эмгекчил адам. Бияктын теплицаны уруксат берди тарттырганына. Ошого чын Асылбек байкедей байкелер көп болсо. Ушинтип эле тил алып эле угуп эметсе, момундай түшүмгө ээ болот эле да көп кишилер. Көп мындай кишилер өзүм билем деген нерселер болуп кетти. Өзүнөн бирдеме кошпош керек да, негизичи. Анткени биз айтып кетебиз да, бирөө биз келип атпайлыбы, бир жумада бир помидорду карапчы, ошондо билинет да эмне жетишпей атат, эмне жетишип атат. А өзү адис теплицада иштесе, ал даже түшүнбөй калат. Качан эмне оору келип калганын, эмнеси туура эмес болуп атканын. Потому что кечке ушу бир помидорду көрө берип көз көнүп калат да. Кандай өсүп атканына дагы бир аз айырмачылыгын көрө албайбыз да. Ошон үчүн желательно бир жумада бир келгенге. Бир жумада көлгө ушул канча 3 ай бою, 4 ай бою келип кетип атсыңар да, ар бир жумада. Бишкектен бери келип атсыңар, Жума сайын келебиз. Бул жака анан ошо Южный берег. Аяк кандан да алыс, Аяк кандан да алыс. Аяк кандай болот? Бүтпөй атат. Жакшы. Жакшы, ушундай эле примерно түшүндүрүү. Ооба. Ушундай эле. Биз силер менен уже видео тартып келатканыбызга 1,5 айдан ашты, 2 ай теплица боюнча көп эле маалымат берип атабыз. Комментарийлерди окуп атасыздарбы? Ооба. Комментарийлерге эң актуальный мындай суроолор барбы силерге азыр айтып бере турган? Суроолор. Мен мисалы үчүн бир комментарийни окудум. Эме дейт да. Сиз отуруп эсептеп бергилечи бизге канча каражат кетет, канча сом эмнеге каяка кетет деген нерселер математикасын жүргүзүп бергилечи деп атат. Ушундай кылып бере алганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Мен мындай кыскача айтып кетсем болобу? 20 000 каркас пленка, ишчи, $15,000 отопление кетет. А дегенде эле $35,000 20 сотикке точно кетет. 20 сотиктен ылдый баштабаш керек. Минимум 20 сотик. Анткени прибыль 20 сотиктен жакшы болот, 10 сотиктен аз болот. Дыйкан өзү түшүнбөй калат да. Ошон үчүн минимум 20 сотик, максимум уже без разницы. Канчага финансы жетишсе. Ошон үчүн ошондой айтып кетет элем да. $35,000 менен 20 сотик жери менен азыр кышында $35,000 менен башташ керек. 6 айдан кийин 6 айдан кийин буюрса прибыль эсептесе 70-80%-ын 6 айдан кийин чыгарат экен. Ооба. Мындай орточо эсеп менен алганда 70-80%. Например, ооба, еще полностью канча кетет деп сурап атышат да, удобрение эмелергечи. Удобренияга канча кетет? Удобренияга 20 сотикке $2,500 удобрение кетет. Жумушчу акчасын өзүлөр билет, жумушчу иштейби, өзүлөр иштейби. Урукка где-то помидор болсо $500-600 кетет, бадыраң болсо бир $300 тегерегинде кетет. Жалпы айттык да, $35,000 менен 20 сотик менен иштесе болот экен. Эгер мен 40 сотик кылсам десечи, боло берет. Боло берет. Адистер бар, силер тажрыйбаңар күчтүү, результаттар бар. Коркпой баштайм дегендер мындай. Мынасыга менде 1 гектар деле даярмын десе, силер ошондойго жардам бере аласыңар? Жардам бере алабыз. Бере аласыңар, Ооба. Көп масштабный теплицаларга. Урматтуу дыйкандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, эмне деген түшүм, кандай деген түшүм. Теплица ойлонуп атсаңыздар, телефондорду жазып коебуз. Айза дайымга чалып, өзүңөрдүн суроолоруңарды бергиле. Теплица боюнча Кыргызстанда теплица бизнесин өнүктүрөлү. Мынакей биздин YouTube каналыбыз силерге көрсөтүп берип атат, маалымат берип атабыз болушунча. Ошондуктан комментарийлерди силерден күтөбүз. Жыйынтык чыгарып баштайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай эффект болуп атам дагы элечи. Мындай түшүмдү көрүп алып, оператор кайра биягынан тарттырып, тиягынан тарттырып, мындай алсынбай атат дечү эле. Эйфория дейби орусча. Чыныгы мындай түшүмгө урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул чоң ийгилик. Биз үчүн гана эмес, Айзада үчүн гана эмес, Кыргызстан үчүн кичинекей ийгилик. Бунун келечеги чоң болот деп ойлойм, теплицалардын. Анда биз Айзада жыйынтык чыгаралы. Бүгүнкү чыгарылышыбызды токтотолу. Сиздер урматтуу көрүүчүлөр,
эгер суроолоруңар болсо телефон номерлерди жазып коебуз. Биз айта кеткенбиз, мынакей экранын астына жазабыз, описанияга жазабыз. Кыргыз күнөөс кана деп аталат, силердин Instagram баракча. организацияңар, мындайча айтканда организация болуп каласыңар да, туурабы? Instagram баракча бар, Кыргыз күнөөс кана деп издесеңер болот. TikTok баракчаңар бар. YouTube канал жок. Жок. YouTube канал мынакей ушул AgriLife KG'ден эле көрүп атасыздар. Эксклюзив болуп чыгып атат сиздер үчүн. Сиздер каталыңыздар. Кайра-кайра айта берейин, суроолоруңарды жазгыла депчи. Ооба. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.